Посмотрите. 8.000-ден баштап старт кылып 8.400 метрге жеткенде чоң шамал көтөрүлүп 100 км bir саатта. Ушул тапта кыргызстандыктар социалдык тармактар аркылуу Эдуард Кубатов, Илим Карпбеков, Кадыр Сайдылкандын деңиз деңгээлинен 8000 метр бийиктиктеги Гималайдын чокуларын кантип багынтып жатканына кызыгуу менен байкоо салып турушат. 8400 метрге чейин чыга алдык. Балкони деп коет, балкон деген жер бар, ошол жерге чейин чыга алдык. Шамал 100 метрге жакын болду. Мурда кийин коомчулук анчейин маани бербеген альпинизм соңку кезде кыргызстандык альпинисттердин эңсеген кыялы болгон Эверестке чыга баштагандан кийин популярдуу болду. Ошол эле маалда Кыргызстандын шарты катаал бийик чокулары дагы дүйнөдөгү альпинисттерди өзүнө тарткан кызыктуу багыт саналат. Постсоветтик мейкиндикте деңиз деңгээлинен 7000 метр бийик жайгашкан 5 чоку болсо, анын 3-өө Кыргызстанда. Алар Жеңиш, Ленин жана Хан Теңири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Точно так же. Теперь мы раскрываемся. Түн бир окумда аларчага чогулган 1000ден аша киши комсомол чокусуна карай бет алды. Биз аларга кошулуп 4200 метр бийиктикке чыгалы деп турабыз. Данисте бул жолу Кыргызстандагы альпинизм тууралуу кененирээк айтып берет. Биз менен болуңуз. Биздин комсомол чокусун көздөй жүрүшүбүз Бишкектен 40 чакырымдай алыстыктагы аларча аталган альп лагерден башталды. Биз түнкү 3:30да жолго чыктык. Кол чырактарын көтөргөн миңдей киши кас-катар тизилип чубап баратты. Мурда чыккансызбы биз? Чыккам. Кайсыл жактыкка чыктыңыз? Алла. Алтын Арашан, Келсу. Жо, мындай чокуларга. Жок, чокуларга биринчи жолу практика чыкпыз. Практика. Да. Но это было давно, в студенческие годы. Я с вами. Чокуларга чыгайын деген оюңуз барбы? Бар. Каяка чыгайын деген оюңуз бар? Жанагы Зеленкова. Анан учитель. Биринчи комсомол чокусунун чыгып алайын дедиңиз, башталышында. Бар айтышты, биринчи ушул жака чыгыш керек деп. Алдыда тоону өрдөп, таштак чыйыр менен андан ары кар жаткан тилкеден 8 чакырымдай жолду басып өтүү керек. О, тепшиге жеткенде сол жакка жол бурулуп кетет. Бул жерден, оң жакка кетсе, анда водопад баргансызбы? Рацикага баргам. Адыгеден келгем. Бу Рацикадан бийик да, азыр комсомолец. Рацика 3400, комсомолец 4200. Рацика 3300, 3400. Бул болсо 4200. Кыйыныраак болот. Я стою на скамейке. Биз бара жаткан комсомол чокусу альпинизмге кызыккандар үчүн алгачкы баскыч. Өздөрү альпинизмдин алипеси деп коюшат. Чокуга таң атпай жолго чыкса, бир күндө чыгып түшүүгө мүмкүн. Кыйналбай жетип, сыноодон өткөндөр гана акырындык менен кийинки баскычтарга өтө башташат. Оор эле болуп жатат. Анткени улам бийиктеген сайын аба коюланып, дем алуу оорлошуп баратат. Климатка бир аз көнүп алууга убакыт керектелүүдө. Өзүм 45 жаштамын. Бул куракта тоого чыгуу оңой эмес экен. Бирок аракет кылып жатабыз. Попробуем.
тоого чыгууга кызыккандардын башын бириктирген Альпиниада деп аталган бул иш-чара жыл сайын 1-майда белгиленет. Быйыл ага миңдей киши катышууда. 50-жылдардан бери салттуу өтүп келе жаткан иш-чарага чет өлкөлүктөр да келишет. Альпиниадага катышып жаткандардын көбү жаштар экен. Алар мага дем берип жатат. Чокуга дагы көп бар. Жүрүш эми эле башталды. Буттарым бир аз ооруганы болбосо баары жакшы. Чокуга жетүүгө аракет кылам. Альпинизмге жаштайымдан кызыгам. Кыргызстанга келгендин себеби эли меймандос. Чет өлкөлүктөрдү күлүп тосуп алышат. Аймагынын 90% ашыгын тоолор түзгөн Кыргызстандын адам буту баспаган бийик чокулары альпинисттер үчүн кызыктуу багыт. Бирок асман тиреген чокуларга жанды оозго тиштеген тобокелчилик менен коштолуп, көздөгөн максатка жетүү бардык эле альпинисттердин маңдайына жазылбайт. Кыргызстандагы эң бийик чокулар. Жеңиш чокусу 7439 метр. Хан Теңири 7010 метр. Семенов чокусу 5816 метр. Каракол чокусу 5280 метр. Жаман суу чокусу 5126 метр. Ленин чокусу 7134 метр. Тамдыкул чокусу 5880 метр. Сабла чокусу 5621 метр. Жети чоку, анан кийин 14 чоку деген бар. Анан кийин биздики негизи Комсомол чокусуна чыгаардын алдында кыргызстандык тажрыйбалуу альпинисттер менен жолугуп, бул тармак тууралуу кененирээк билүүгө аракет кылдым. Ошентип биринчи кезиккен маектешим Асел Байбагышева менен Каракол капчыгайынын оозунда жолуктук. 54 жаштагы Асел Байбагышева 8000 метрден ашык бийиктиктеги Манаслуу чокусуна чыккан алгачкы кыргыз аялы. Байбагышева ага 2022 жылы кыргызстандык альпинисттердин тобу менен барган. Ал альпинизмди 45 жашында баштап, деңиз деңгээлинен 7000 метр бийиктиктеги Ленин чокусуна 4 жолу, Хан Теңириге 2 жолу чыккан. Тренерим чалды, Сильверстов Сергей. Ушундай команда курулуп атат. Биринчи Кыргыздын командасы Гималайга барган атабыз. Сен биздин командага керексиң депчи. Мен макулдугумду бердим. Кыйынчылык деле негизи болгон жок да. Анткени баары ушунчалык организовано, баары тең все предусмотрено, баары тең туроператорлор ушунчалык аябай мыкты иштешет экен аяк жердечи. Чокуга жетерде эле бир 200-150 метр калганда ошондо мындай ощущение абстракции болду да, ощущение такого потерянности. Анткени кислород жетпей, мен кислородсуз көтөрүлдүм. Кислород жетпей, ошо, наверное, вот как бы даже не знаю, как описать. Ну вот состояние такое было, как будто вот в прострации находишься. Вот. Анан чокуга жеткенден кийин уже как-то нормально болдук да. Бири-бирибизди куттуктап, бири-бирибиз менен кол кармашып, мына жеттик деп бири-бирибизди куттуктадык да. Асел Байбагышева 3 жыл мурун Бишкектен Караколго көчүп келе берген экен. Бул аралыкта ал Ысык көлдүн тескей тарабындагы мөңгүлүү чокуларга чейин жетип, тоо койнунда машыгуу өткөрүп жүргөнүн айтты. Ал Кыргызстандагы эң бийик саналган Жеңиш чокусуна чыгууга даярдык көрүүдө. Кийинки жакынкы пландар мына ушу жерде Каракол коктусундагы пик Каракольскийге чыккан атабыз. Анан кийин Кудай буйрса пик Өгүз башы, Жети Өгүз коктусунда ошолор. Анан жайкы пландар Чаньшань, Памир 7000-диктер, биздин Средняя Азиянын 7000-диктери. Негизи эле максат Снежный барс деп титулду
жапканы аракет кылып атам мен. Асель Байбагышеванын кесиби бухгалтер. Аралыктан иштегендиктен ал тоого чыгууга убакыт табарын айтты. Мына жумуш иштейм, зарплата алам, отпуск оформлять этип алып, анан кийин тоого кетем. Ошо менен эле. Спонсорлор жок, спонсировать этип. Баары эле айтышат, казакстандыктар бир жолу келип алып, сен ушу тоодо жүрөсүң, сенин үй бүлөңдү ким багат дейт. Я говорю, мен үй бүлөмдү мен эле багам. Кантип көрт. Мен тоого кеткенде мен спонсорлорго айтам, ушунча күн жок болом, ушунча күн менин үй бүлөмдү багасыңар, мага ушунча акча бересиңер, мен тоого чыгыш керекмин деп. Менде андай жок, мен өзүм расходум бар тең өзүмдүкү. Кыргызстанда альпинисттерге кызмат көрсөткөн бир нече компания бар. Алар тоого чыгууга кызыккандарга жол көрсөтүп, коопсуздук чараларын көрүшөт. Альпинист кайсы бир чокууга чыгуу үчүн ошол компанияга акча төлөйт. Маселен, Аксай Travel компаниясынын веб-сайтында Хан Теңири жана Жеңиш чокусуна чыгуунун акысы $1000 башталат. Ал эми Ленин чокусуна кычкылтек менен чыгуунун чыгымы $6000 ашат. Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн жылына 10 миңден ашык альпинист келип турат. Алардын 12% Ысык көл облусундагы Жеңиш Хан Теңири чокуларына чыкса, 9% Чоңалайдагы Ленин чокусуна барат. Кыргызстандын тоолорунда кырсыкка кабылып, же дайынсыз жоголгондор да болуп турат. Былтыр орусиялык альпинисттер Дмитрий Павленко менен жубайы Светлана Великанова Жеңиш чокусуна жүрүшкө кеткен бойдон дайыны табылбай калган. Альпинизм биз үчүн жашоо. Биз андан ырахат алабыз. Кайсы бир тапшырманы аткаралы деп ашыкпайбыз. Бир каттамга кайра деле чыга беришибиз мүмкүн. Андан тажабайбыз. Негизи эле ушундай бийик тоого чыкканда, мен экспедицияга кетип атканда мен балдарыма тапшырып кетем. Мына мындай кыласыңар, мындай телефондор бар, банкта мындай счеттор бар, андан кийин тиндей мына. Мам, сен коркутпачы бизди депчи. Коркутпачы. Я говорю, турмушта баары болушу мүмкүн. Анткени чын эле высокий риск. Альпинизм это очень рискованный вид спорта. Поэтому ар кандай болушу мүмкүн да. Жолго чыкканыбызга бул жолду бир 2 сааттай болду. Азыр бир 2 чакырымдай жол басты окшойт. Алдыда дагы 6 чакырым бар деп атат. Альпиниаданын катышуучулары акырындык менен жол арбытып, Комсомол чокусуна тик өрдөй чыккан жерге жетип, дем алууга тынын жасашты. Ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынын чатыры тигилген. Атайын дайындалгам. Жабыркан адамдар болобу, жагандай чарчаң кабалды адамдарга дайындалган, келип эс алып, же болбосо жабыркап калса ушул жерден биздин куткарышка келгенге чейин биз ушул жерде карап турабыз. Жана ошондой жерден биздин 2 куткаруучу ар дайым даяр. Кандайдыр бир жабыркан адам болсо ушул жерден алып, ылдый көз алып кеткенге. Жана ошондой эле биздин мындан тышкары бул жердин бийиктиги 2800 метр. Ал эми 3500 метрде дагы Фелети аймак деген жер бар. Ал жерге да биздин ушундай дагы бир палатка келген. Ал жерде биздин 6 куткаруучу ар дайым жардамга колун сунууга даяр. Жана ошондой эле мүнтө эле калбастан биздин дагы 15 куткаруучу жарандардын арасында аралыгын 50-60 метр аралыкта жарандар менен кошулуп чыгып атат. Анткени
Биз кайда билебиз, мүмкүн бул жерде болбосо дагы, мүмкүн бир аз өйдөрөөк жерде жардам керек болуп калышы мүмкүн. Ошол жардамга биздин куткаруучулар ар дайым кол сунууга даяр экени бүгүн белгилүү. Бирөө чалып алып дейт дальше. Ушуну алып кеш керек. Кайсы жер экен? Дейт, турат. Наркы үчүн серп айтымда. Мына модан чыккан эле. Мунун чыкканда эле. Чир барасың? Чир басып кет. Мен кеттим мен. Кетсе чалып. Дагы алып чыгып көрөмүз өзү. Такыр болсо мен чир. Ким чалды? Карабек чалды. төрт миң 200 метр бийиктиктеги Комсомол чокусуна чыккандар Кыргызстандын альпинисти төш белгисине ээ болушат. Эми ушул жерден Кыргызстандагы альпинизмдин тарыхы тууралуу айта кеткенибиз оң болуп турат. Анан кайра Комсомол чокусундагы сапарыбызды улайбыз. 4 сааттай жол жүрдүк. Вот. И наша команда сделала 3 маршрута высшей категории сложности. Кыргызстандагы альпинизмдин тарыхы 1930 жылдардан башталат дейт. Бул тууралуу эмгек жазган спорт чебери Любовь Даничкина. Ал эмгегинде Кыргызстандын аймагындагы чокулар жана аны багындырган альпинисттер тууралуу кеңири баяндаган. Вот. Касымалы Байгазинов воевал. Касымалы Байгазинов СССРдин альпинисти деген төш белги алган алгачкы кыргыз болгон. Ал 1935 жылы Кыргызстандагы альпинисттерге жол көрсөткөн биринчи инструктор эле. 1940 жылдары Жалалабадта альпиниада уюштуруу иштери жүрөт. Байгазинов ал иш-чарага жооптуу болуп дайындалат. Бирок атамекендик согуш бул чоң ишти аткарууга тоскоол болгон. Байгазинов согушка чакырылып, фронтто каза болгон. Ал согушка чейин Жетегүздө альпинисттердин мектебинде окуган. Ал Фрунзе шаарындагы опера балет театрынын солисти болуп туруп, жумуштан тышкары тоого чыгууга кызыккан экен. В основном были первые восхождения. Это где-то двойки. Как-то я сам не фотограф, где попадал на фото, кто меня снимал, там снимал. То есть спортом занимались не ради славы или того всего, а ради личного удовольствия и... Любовь менен Александр Даничкиндер Кыргызстандагы тажрыйбалуу альпинисттер. Жубайлар альпинизмди 1970 жылдары баштаган. Это как ботинки. Ой. Это так. Это вот из это ботинки альпинистские из очень древнего. Бул альпинисттердин байыркы өтүгү десек болот. Көрдүңөрбү? Кайышы дагы калың. Таманына атайын темир тиштер урулган. Тоого чыкканда алар иштен чыгып калат. Ошондуктан ар бир альп лагерде атайын өтүкчү бар болчу. Өтүктүн таманындагы темир тиштерин улам алмаштырып турушкан. Бутка кие турган мындан башка бут кийим жок эле да. Таманында темирлер болгондуктан өтүктүн салмагы да аябай эле оор болчу. Здесь еще был такой темляк, значит, это как опора, это как тросточка. Бул шайманды муз жаргыч деп коет. Биз муну жакында эле тоого чыгып баратып таап алдык. Менимче бул 50 жыл мурдагы шайман болсо керек. Муз чакканга ыңгайлуу. Ал эми бул башы менен музду чагып, тепкич жасоо үчүн колдонулат. Муну биз таяк катары дагы пайдаландык. Азыркы трекинг таяктары 80-жылдары гана чыкты. Подрубали ступени. И этим ледорубом можно было вырубать площадки для палатки, еще что-то. 70-ке таяган жубайлар 90-жылдардын этегине чейин альпинизм менен алектенишкен. Азыр Ысык көлдүн тамга айылында турушат. Алардын уулу Михаил Даничкин да ата-энесинин жолун жолдоп, бийик чокуларды багындырган альпинист болгон. Альпинизм, конечно, много дает. Альпинизм адамды күчтүү кылат.
жашоодогу тоскоолдуктар менен күрөшүүгө үйрөтөт. Өзүн өзү тарбиялоо, жоопкерчиликке, кыйынчылыкта дос болууга чакырат. Самодисциплина, ответственность. Это была первая советская экспедиция на пик Эверест. Союз учурунда СССРдин аймагындагы чокуларга гана чыгууга уруксат берилчү. 1982 жылы биринчи жолу Эверестке экспедиция аттанган. 30 000 кишинин ичинен тандалган топко кошулуу да оңой болгон эмес. Мен бул топко кошулбай калгам. Өзүм тоого чыгууну 1989 жылы ден соолугума байланыштуу токтоттум. Кийин 2017 жылы Непалга барып, Эверест чокусун алыстан көргөндө толкундандым. Бирок ал кезде мен альпинист катары эмес, турист катары барган элем. И на тот момент, когда Чем хороший альпинизм? Как он привлекает людей? Любовь Таничкина азыр Кыргызстан экстремалдык спорттун түрүнүн тарыхы аттуу китебинин 2 бөлүгүнө маалымат чогултуу менен алек. Ал бул эмгеги менен кыргыз альпинизмине из калтырган адамдар тууралуу өзүнчө энциклопедия түзгүсү келет. Для продвижения нашего киргизского альпинизма я буду просто счастлива. Ошентип бир кылымга жакын тарыхы жазылган Кыргызстандагы альпинизм спорту учурда катарына жаңы ышкыбоздорду тартууда. Биз алар менен Комсомол чокусуна жакындап калдык. Чыкканыбызга 8 саат болду. Азыр чокуга чейин дагы 2 чакырым калганын айтып жатышат. Өзүм врачмын да. Мени кичине астмастан глюкоза менен питать этип туруш керек, потому что высокогорьеде идет кровь, оттекает к мышцам, вот качка, а питание мозга немного замедляется. Ошон үчүн глюкоза. Мурун менен дем алыш керек ошондо. Мурун менен дем алыш керек, ооз менен дем албаш керек. Ооз менен дем алганда бат чарчап калат да кишичи. Анан кийин мурун менен дем алганда туура дем алыш керек. Мындай задерживаем дыхание и на 4 выпускаем. Полностью өпкөдөн чыгарыш керек да. Анан кийин 1-2-ге ошондо не устаешь, чарчабайт киши. И мышцаларына кислород да келет, кровоснабжение да жакшы болот, жеңил басат да тоодо киши. Чокуну карай чыгып бараткандар акыркы тоскоолдуктарды басып өтүүдө. Уюштуруучулар Комсомол чокусунда Альпинисттер Федерациясынын чатыры тигилгендигин, ошол жерге барып каттоодон өтүшү керектигин айтышты. Бирок ал жерге түшкү саат 2-ден кечикпей жетишке тапшырма берилген. Ал убактан кечиккендер Кыргызстандын альпинисти төш белгисинен кур жалак калат. Бул деген кайра башынан кийинки жылы өзүңдү сынап көр деген кеп. Экспедицияга келдик. Экспедициядан кийин тетиги Фиолетовая гора. Фиолетовая горадан чыккандан кийин сол жакка бурулат, уже пик Комсомола. Азыр булут болуп көрүнүп атат. Булуттар ачылып көрүнгөндөн кийин, уже когда цель видна, баардыгын унутулат. Так что держим настрой, жетесиңер. Чыкып, келесиз, гарантирую, вы уже башка адам болуп түшөсүңөр. Түш ой күн бузула баштады. Кеминде 3500 метр бийиктиктен ашканда кар жаткан тилкеге жетип келдик.
ушул туштан шамал башталды. Мындайда өйдөгө басуу өтө оорлоп, дем алууда кыйындады. Ее вещи кто-то должен Ошентип 10 саат дегенде чокуга жетип келдик. Биз келгенде Альпинисттер Федерациясынын чатырында каттоодон өткөрүп жаткандар ишин жыйынтыктап жаткан экен. Анткени саат 2-ге 12 мүнөт гана калган эле. Орто жолдон бир топко артка кайтайын дедиңиз. Нече жолу артка кайтайын дедиңиз. Болбой эле келиш керек болду. Чисто сила воли. Эми? Да, нам надо уходить. Как вы узнали, что он... Ты готов? Он готов уже? Спасибо. А раньше не знали, что здесь надо отмечаться? Знал. А как узнали, что здесь надо отмечаться? Сейчас Арбит бийиктикке келгенде эле кайтып келип атты. Ортосунда. Эмне болду кайтпаганыңыз? Эмне себеп болду? Шунча үйдө мен кеттим эле пиккеле бир жумадан бери даярданып турам. Жарым жолдон чыга албай калдым деп келишип. Вот тизе оорусада эле чыктым. Болушунча максимально. Буттарың сезбей калды азыр. Ошо. Кайтып чыгасың? Чыгасың. Ой, сон уже унутулуп калды баары кыйналып чыкканыбыз. Чокуга чыккандан кийин эле. Ооба. Көптөн бери пландап жүрдүңүз беле? Жок, чындыгында. Кышында Радскага чыгып көрөйүн дегем, бирок анда эркелеп күчүм жетпей койгон. Мынсында адам көпчүлүк болгон үчүн баары бири-бирине мотивация берип аябай сонун экен. Атмосфера жакты. Мен өмүрүмдө мынчалык көп мотивация уккан эмес болушум керек бул жакка чыкканча. Баары колдоп турду. Ошентип башында катталган 900дөн ашык кишинин 600гө жакыны гана чокуга жетти. Калганы орто жолдон артка кайтышкан. Альпинисттер арасында эң абройлуу деп саналган жер таажысы аталган тапшырма бар. Ага дүйнөдөгү 8000 метрден ашкан 14 чоку кирет. Кирешелүү. Ошол эле учурда опурталдуу саналган туризмдин бул түрү соңку учурда Кыргызстанда да өнүгүп келаткан тармак катары саналууда. Ошол эле маалда альпинисттердин коопсуздугу үчүн көрүлгөн чаралар жана шарттардын жетишсиздиги негизги көйгөй катары кала берүүдө. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азиз Самарбеков, Азаттык. Азаттыктын Данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык.org сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз.